Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Бүгүнкү жаза турган ойлорду кыргыз элине байланыштуу Нуркожо Ораз Садырхан жөнүндө жана гимн жөнүндө, уран жөнүндө өзүмдүн ой бөлүшүмдү туура көрүп атам. Бисмиллахиррахманиррахим. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул гимн уранга тете нерсе болот. Анан эми гимнди болсо бул жалаң эле Кыргызстанда кыргыздарга деп ченегенде болбойт. Дүйнө жүзүндө кыргыздын урпактары канча бар экенин биз дагы айта албайбыз, бирок Кыргызстанга караганда эсе көп десек болот. Ошон үчүн гимнди Бисмиллахиррахманиррахим гимнди бүтүн дүйнө жүзүндө кыргыздарга туура таасир эте тургандай кылып жазыш керек. Аны баягы байрагыбыздай кылып художниктерге ишенип, художниктердин тиги көк асаба кызыл туу десе, туу менен асабанын айырмасын билбей байрагыбыз кызыл болуп калган. Алар өздөрү деле мойнуна алышкан. Эми ушунда дагы гимнди музыканттарга тапшырбай акылмандар ойлонуш керек. Ошондо гимнде эмне болуш керек деген сөз. Гимндин ичинде мына Америкадагы инилерим айтып атат. Манас шаары, Манас жери, Манас деген Сиу деген индеецтердин урусу бар экен, накта кыргыздын сөздөрүндө сүйлөгөн. Эми ошол Америкадан бери кыргыздын тукумдары тараган дүйнө жүзүнө. Ошолорго да таасир эте турган уран болуш керек. Анан жалаң эле мына Кыргызстандагы кыргыздарга ченебей, дүйнө жүзүндө болгон кыргыздарга уран боло тургандай болуш керек. Ал жерде кеминде 3 жолу 4 жолу Манас деген уран болуш керек. Кыргыз деген 3 жолу 4 жолу. Аны эми жанагы музыканттарга коюп, акындарга коюп эле ошого макул болбой, акылмандар ой чакырыш керек. Элден чыккан санжырачылар, тарыхты билгендер өтө терең маани берип, анан кийин ошол гимн деп коебуз, уран деп коебузбу, бүтүн кыргыздын дүйнө жүзүндөгү кыргыздардын канына таасир эте турган нерсе болуш керек, уранга тете. Ушуну баса айтышым керек, жана бийликтегилер да буга өтө зор маани бериш керек. Экинчиси бул Нуркожо Ораз Садыр хан деп атпайбыз. Муну элдин бир бөлүгү шайлап, бир бөлүгү макул болгон. Азыр болсо Аллах Субхану ва Таала Кыргызстанды өзү туурандык менен алып баратат. Эң негизгиси азыр бийликти одура коебуз, анте коебуз, минте коебуз деген күчтөргө айтар элем, андай нерсе болбойт, ишке ашпайт. Эмнеге дегенде Аллах Субхану ва Таала азыр кыргыз элин туура нукта алып баратат. Бийлик туура нук менен баратат. Бийликти одура турганга да себеп жок. Ошондуктан Садыр муну алыптыр, тигини алыптыр, тигинден муну алыптыр, анан акча алыптыр, анан шайлоого жумшаптыр деген сөздөрү көтөрүп элди козутууга туура эмес. Эмнеге дегенде хандын өзүнүн өкүмдарлыгы болот, жана эзелтен келаткан нерсени айтып кетейин, бул тарыхый нерселер. Хан жарыя кылса, бул баланча уру бир коро кой бересиң, баланча уру бир үйүр жылкы бересиң, аны бересиң, муну бересиң деген укугу бар. Хан салык салып алат. Бирок хандыктан кеткенден кийин хан таламай деген бар. Ошол берген бир үйүр жылкысын келип сураганга бергендин укугу бар. Ал айтат, менин бир үйүр жылкымды кайра бер деп айтат. Ошондо хан таламай деген ошол. Хан берет, бирок төлүн сурабайт берген. Мына хандын шарты ошондой. Бир эле күндө хан бай болуп, каражатка муктаж болгон эмес. Мына Кыргыздын бул эзелтен келаткан жана хан таламай деген ушундан. Ошондуктан могу Садырга, бийликтегилерге айтайын, бийликтен кеткенден кийин калганыңарды сурагандар да болот деген сөз да. Андан кийин эми бул гимнге өтө маани
өtө катуу, өtө терең маани бериш керек. Неге дегенде азыр дүйнө жүзүндө кыргыз элинин өнүгүп өсүшүнө Аллах Таала кандайдыр бир түрткү берип, адалдык жолго салып, кыргыз деген элди азыр кыргыздын канын көтөрүп, ушул менин оюмча кыргыз элинин бир дүйнө жүзүндөгү кыргыздардын бир башын бириктирип, кандайдыр бир орчундуу нерселер болсо деген ойдамын. Негизгиси ушул эле. Эми ички душмандар бар, тышкы душмандар бар. Эми ошолорго баягы дуа кылып, элибиз жалпы силер да омин деп койсоңор, мен дуа кылып коеюн. Бисмиллахи валлаху акбар. Аллахумма мунзилал китаб, сариул хисаб, изимил азаб. Аллахумма изим ва залзалхум. Я Rabbal аламин. Ички душмандардын, сырткы душмандардын иш аракетин өзүң кайтарып, өзүң райым эт. Allahumma inna najaluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min shururihim. Hasbunallahu ni'mal vakil, ni'mal mavla wa ni'man nasir. Эми кыргыз элин адашкандыктан сактап, бийликке туура нук берип жараткан Аллах Таала ушу ойлогон оюбузда кыргыз элине туура нук берип, келечегин кең кылып өзүң ырайым эт. Амин. Аллаху акбар. Болду.